Салам достор, көз коркок кол баатыр. Ушул макалдын мен өз тажрыйбамда кантип сезгенимди айтып берем бул видеодо. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биздин канал англис тилин үйрөнүүгө жана жеке өнүгүүгө багытталган, ошондуктан биздин каналга катталыңыздар жана коңгуроону басып турсаңыздар, кийинки жаңы пайдалуу видеолордон артта калбайсыздар. Баштадык. Мен кичинекей кезимде бир дубалга чыгып алып, отура берчимде ушул жерден секире аламбы же секире албаймбы. Анан коркчумун да, мындай карасам бийик. Анан эмне болуп кетет? Бутум сынып калабы же дагы бир нерсе болот. Эмне болот деп корко берчимде, кечкеч жарым сааттай отурчумун да. Анан отуруп, анан бир заматта секирчүмүн да. Секирсең анан жерге түшөсүң да. Жерге түшөсүң анан андай деле коркунучтуу эмес экен. Кайра чуркап чыгып, анан кайра секирчүмүн да. Ошентип кайра секирип отуруп, ар секиргенин азыраак ойлонуп секирип баштаганмын да. Анан мисалы үчүн кайсы бир убакыттан кийин ойлонбой эле чыгып туруп секирип, көнүп калдым, Бир нерсени баштоо эң кыйын да. Адам деген ойлонот да бир нерсени баштаардын алдын, Анан сиз божомолдойсуз да, мен муну баштасам, анан ал жерден мондайды тапсам, анан кийин мындай кылсам, анан тигиндей кылсам, кыйын болуп калат экен, же болбой калат экен, же дагы бир нерсе болуп калат экен. Эми мен сизге бир нерсе айтам, ошонун баары сиздин башыңызда да. Сиздин божомолуңузга чындыгында ал нерселер дал келбейт да. Ошондуктан биринчи башташ эң кыйын да. Бир ишти башташ, бир окууну башташ, бир тил үйрөнүүнү башташ. Кайсы гана иш болбосун, ошонун эң татаал бөлүгү бул баштоо да. Мен ошон үчүн өзүмө айтам да, көз коркок, кол баатыр дейм да. Бир жолу эле баштап, мен баштадым деп кубанып калган дагы болбойт. Мисалы үчүн бир нерсени баштадыңызбы, ал аяктайт да. Анан кайра башташыңыз керек да. Демек кайра башынан келишиңиз керек. Баштап бүтүрүп, ушундай циклга түшөсүз да, адатка түшөсүз. Албетте идеалдуу адам болбойт. Бар жокто ар кайсы адамдар өзүнүн мындай катачылыктары, кемчиликтери толтурат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн кемчиликтеримдин бири бул, мен дагы бир нерсени башташым өтө кыйын да, ойлонуп отура берем. Кандай болот? Муну кылсам кандай болот? Тигини кылсам кандай болот? Мен окуучуларга сабак үйрөтөм да, англис тилинен. Мисалы үчүн азыр мен сабакты жасаган киришем дейли. Мен ага киришерден алдын бир 15 мүнөт кыйналам да. Кандай болот экен, эмне кылат экен, мынтип, анан ойлонуп, анан кандай болот, эмнеден баштасам экен, кайсы материалдарды колдонсом экен деп отуруп, жада калса кээде таштап салам да. 1 саат, 2 саатка жылып кетет. Бул деген прокрастинация, бул деген балким жалкоолук, балким муну кечке жылдыра берген да. Демек, ошол сезимди жеңиш үчүн башында отуруп туруп башташ керек да. Канчалык кыйын болбосун, отуруп туруп иштей бериш керек да, иштей бериш керек. Мисалы үчүн мен ошентип отуруп иштеп баштасам, 15 мүнөттөн кийин мындай жакшы сезим келет да. Ишим кетип атат деген сезим келет. Анан ошол ылдамдык менен алып кетем да. Мен көп учурларда ушундай сезимди муздак душка түшүүгө салыштырам да. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз эртең менен туруп муздак душка түшүшүңүз керек да. Сизге бул аябай жакпайт да. Бирок сизге бул аябай пайдалуу. Анан жакпайт, ойлонасыз, кантип түшөм, муздап атам деп биринчи түшөсүз. Айла жок түшөсүз. Анан эртең дагы түшүшүңүз керек да. Эртең дагы түшүшүңүз керек деп коркосуз, баягы сезимдер келет. Муздак суу мындай жылуу денеңизге тийген сезимдер келет. Анан ойлонуп, кечке ойлонуп, бирок кайра дагы түшөсүз да. Анан канча көп түшөрсөңүз, ошентип түшөрсөңүз, сиз үчүн муздак душ бара жагымдуу да болуп калышы мүмкүн да. Көз коркок, кол баатыр, Мен өзүм коркуп атам. Бирок ошол сабакты 2 күндө бүтүргөндөн кийин таң калып калам да. Мен башында коркуп аткам, ушуну качан бүтөм, кантип бүтөм деп отуруп аткам, бирок ушул 2 күн катуу иштеп бүтүрдүм дейм да. Анан сонун сезим келет да, дегенчи. Анан ошондо мен ишенем да. Көз коркок, чын эле, көз коркок, кол баатыр. Биз бир нерсени көрүп туруп коркобуз да. Бул иш, бул кыйын, буга аябай көп убакыт кетет дейбиз дагы, бирок аткарбай отура беребиз да. Мен бир ишти бүтүргөндө аябай кубанам да. Мен кубанам, бирок ошол эле заматта эртеси кайра эле башташым керек деген бир ой келет да. Ошону түшүнөм. Эми бул жерде эс алуу деген өтө маанилүү да. Бир чоң ишти бүтүргөндөн кийин
өзүңүзгө кичинекей бир белек катары эс алуу тартуулашыңыз керек да. Мен мисалы үчүн фильм көрүшүм мүмкүн, же өзүмө жаккан бир китепти окушум мүмкүн, же жөн эле сыртта жүрүп көп деле мээге жумуш бербей жумуштарды аткарышым мүмкүн да, кичинекей үйдө ал жак бер жак мисалы үчүн мындай чөп орушум мүмкүн. Эс алам, фильм көрөм, китеп окуйм, бирок кайра эртеси күнү анан отурам. Кайра эле баягы состояниеге келем да. Анан отуруп, ошол заматта мен өзүм айтышым керек да. Мен жөн эле азыр коркуп турам. Бул жок нерсе. Мен азыр жакшы отуруп, жакшы иштесем, аягына чыгам деп ошону 1-2 жолу кайталап, биринчи 15-20 иштеп алышым керек. Анан ары кете берем да. Катуу бир нерсенин иштегенден соң эс алуу өтө эле маанилүү да. Себеби сиз эс албай иштесеңиз, мунун эки зыяны бар. Биринчиден, иштеп жатканда чарчайсыз, же бир дайыма мээңиз иштеп турат. Анан ошону иштеп атып, сиз өзүңүздү эс алдырбасаңыз, сиз күйүп калышыңыз мүмкүн да. Анан жакшы эс албасаңыз, мээңиз жакшы чечимдерди дагы чыгара албайт да. Сиз мисалы үчүн эс алып жатканыңызда өзүңүз байкабайсыз, бирок бул илимий далилденген факт да. Сиз эс алып жатканыңызда мээңиз ошол акыркы иштеген жумушуңуздун үстүнөн сизге кандайдыр бир чечимдерди иштеп аткан болот да. Мисалы үчүн азыр мен азыр видео жазып атам, бирок азыр мен мисалы үчүн мына чөп оруп жатсам, чөп оруп жатып бир нерсе оюма келет да, ошол мээм акыркы кылып аткан ишти же кыла турган иштин үстүнөн кайсы бир ойлорду жаратып аткан болот да. Мен мынтип оруп жүрөм. Байкайсызбы, кээде мисалы үчүн башка эле бир жеңил эле жумуш аткарып жатсаңыз, бир чечим башыңызга келет да, оңой эле келип калат. Бул деген сөз англис тилинде мындай бир түшүнүк бар да. Diffuse mode of thinking деген. Diffuse деген мындай жай ойлонуу режими. Мээңиз жай ойлонуу режиминде болот да, сиз аны катуу иштетпесеңизчи. Жай ойлонуу режиминде жүрө берет. Балким көчөдө өзүңүз бир жакка басып баратсаңыз, кайсы бир ойлор келет да башыңызгачы, байкайсызбы? Бул деген ошол жай ойлонуу мезгилинде турган кез да, мээңиздин. Анан кийин сиз ошентип эс алып туруп кайра келип жумушка отурганыңызда, баягы сиздин мээңизге келген чечимдерди оңой менен ишке ашыра аласыз да, мындайча айтканда. Албетте сиз эс алып жүргөнүңүздө келген ойлорду сөзсүз кагазга жазып алышыңыз керек, себеби учуп кетет. Жыйынтыктайлы, сиз бир жумушту, бир ишти баштаардан алдын коркуп жаткандарыңыздын баары бул сиздин башыңыздагы эле бир проекция да. Ал жок нерсе. Анын үстүнөн көп ойлонбош керек, башташ керек. Ойлонбой эле туруп башташ керек. Бир жумушту баштоо ошол жумуштун эң татаал бөлүктөрүнүн бири да. Жада калса эң татаал бөлүгү. Бирок баштап, бүтүрүп, ушул циклды кабыл алып туруп, ошол циклга көнүп алсаңыз, бул адатка айланып калат да. Адаттын сыйкырдуу күчү жөнүндө кийинки видеолордо мен тереңирээк айтып берем. Жыйынтыктап жатып сизге кичинекей тапшырма. Сиз көптөн бери ойлонуп жүргөн бир ишти, бир жумушту ушул видеону көргөндөн кийин ошол күнү баштаңыз. Коркпоңуз, баштаңыз. Сиздин колуңуздан келет. Чын эле отуруп туруп баштаңыз эле. Көптөн бери ойлонуп жүргөн бир ишти, сиз мынтип жүргөн ишти баштаңыз эле. Байкайсыз. 1 саат, 2 саат анын үстүнөн иштегенден кийин, башталды, иш жумуш кетти деген ой келет да. Албетте сиз адамдар учалат деп туруп бир зоонун башынан секиргенип турган жоктурсуз. Көпчүлүк учурларда адамдар ушунчалык жөнөкөй нерселерди дагы башташа албайт да. Мисалы үчүн сиз акыркы жолу 5 мүнөт болсо да турникте качан асылдыңыз эле? Чынын айтыңызчы. Же акыркы жолу качан 5 мүнөт пресс жасадыңыз эле? Же 10 күн, 20 күн токтобой күндө 5 мүнөттөн болсо дагы пресс же турник тарттыңыз беле? Мына көрдүңүзбү? Баштоо бул кайсы бир жумуштун эң кыйын бөлүктөрүнүн бири да. Ошондуктан баштаңыз, жыйынтыгын комментарийге жазыңыз. Биздин каналга сөзсүз катталыңыз, сураныч. Бул видео эгер сизге жакса, башкалар менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.